Саламатсыздар, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Сиздер менен кайрадан Тараза ТВ YouTube каналы болмокчу. Аны эмесе биздин бүгүнкү маегибиз Кара Көл шаарынын Менмин деген барбершоунун негиздөөчүлөрү менен болмокчу. Андыктан каналга лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Саламатчылык. Мен Анарбек уулу Абдусалим 1991-жылы төрөлгөм. Үй бүлөлүүмүн, 2 кыздын атасымын. Айта кетсеңиз, Кара Көл шаарына популярдуу болгон барбершоп эркектердин чачтарачы салону качан негизделген? Барбершоп өзү мен бияка Кара Көлгө ачканыма 2 жыл болду. Ошондон бери барбершоптун атын чыгарып келип атабыз Кара Көлгө. Өзү 1989-жылы пайда болгон бул барбершоптун сферасы. Бул жалаң эркектердин чачын алуу, сакал алуу деген эмени билгизет. Түшүнүктүү. Адам баласы бир ийгиликке жетиш үчүн албетте көптөгөн кыйынчылыктар болот. Айта кетсеңиз, сиз бул салонду ачууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Кыйынчылыктар көп эле болду. Мен 10 жылдан бери чач алып жүрөм, бирок барбершопто ошо 2-3 жылдан бери жаңы эмеде келатам да. Буга дерим көп нерселерди көрдүк, өйдө ылдый нерселер болду. Бул барбершопту ачыш үчүн көп жертва кылдык, мындайча айтканда, машиналарыбыздан бери сатып, ачарыбыз менен карантин болуп калды. Көп эле кыйынчылыктарды өтүп келатабыз да азыркы убакка дерим. Бирок жакшы өзүбүздүн аракетибизди кылып келип атабыз. Рахмат. Байкап карасак, Кара Көлдө барбершоптун көптөгөн филиалдары бар экен. Айта кетсеңиз, ошол филиалдарды ачкан адамдар сиздин окуучуңузбу, же болбосо башка айтканда сизге ал адамдардын тиешеси барбы? Ооба. Кара Көлгө ушу мен эле барбершопту баштап келдим. Азыр окуучуларым алып кетип атат. Ар бир жерге филиалдарын ачып, барбершоп кандай экен түшүнүгүн көргөзүп келип атышат. Кандай өзгөчөлөрү бар экенин. Ошо азыркы дерим дагы деле окуучуларыбыз бар, дагы көп филиалдар ачылып калышы мүмкүн. Буйруса. Сыр болбосо бул жерден айына канча акча табасыздар? Сыр деп кой. Айына чыгат жакшы эле. 50 миң, 60 миңге дерим табып калган убактарыбыз болот. Бирок анда кайра эле бере турган жактарыбыз бар. Налоговый дегендей, аренда, инструменты ушуларга кетет. Жакшы эле жетет өзүбүзгө, үй бүлөбүздү багабыз, өзүбүзгө жеткирип атабыз. Азыр эле өзүңүз айтып кеткендей бере турган жактарыбыз бар деп айтып калдыңыз. Биз билебиз, ушул малга чейин Кара Көлдүн көптөгөн иш-чараларына спонсор болуп келесиздер. Айта кетсеңиз, кайрымдуулук иштерин дагы кыласыздарбы? Кылышка аракет кылып эле келебиз. Чоң болбосо дагы майда чүйдөлөп, клиенттер келсе анча-мынча колунан эчтек келбеген же болбосо майып-сайып болуп калса, бардык өзүбүздүн услугаларыбызды кылып, кичине болсо сүйүндүрүп турабыз. Дагы анча-мынча нерселер болсо аралашып турабыз, колдон келишинче, эл катары эле. Айта кетсеңиз, бул кесипти кайдан үйрөнгөнсүз жана буга чейин кайсыл жактарда иштеп келгенсиз? Бул кесипке өзүм башынан эле кызыкчумун. Колуман мындайча айтканда чач алгандан башка эчтек келбейт. Бишкекте окугам. Россияда окудум, иштедим. Бишкекте тоже окудум, иштедим. Опыт жакшы эле набирать этип атам. Дагы буйруса келечекте дагы деле окуйм, дагы деле үйрөнөм деп атам жаңы нерселерди. Ошо. Рахмат чоң. Айта кетсеңиз, кыздардын да чачын аласызбы? Жок, кыздардын чачын албайбыз. Бул барбершоп деген ушу сакал алуу, жалаң эркектердин чачтарын алган эме да. Эркектерди мындайча айтканда сулууламай да. Адил мырза, айта кетсеңиз, алдыда дагы кандай максаттарыңыздар бар? Алдыда ушул барбершопту мүмкүн болушунча дагы өнүктүрүү максаттарыбыз бар. Көп жаңы нерселерди чыгарып, окуучуларды көбөйтүп, ушул биздин милдет ушул болуп калды окшойт. Рахмат чоң. Сулуулук бул дүйнөнү сактайт деген сөз бар эмеспи? Айта кетсеңиз, сулуулук бул сиз үчүн эмне? Сулуулук биз үчүн, барбершоп үчүн эркектердин чачтарын сулуу кылуу, сакалдарын жасап берүү. Адил мырза, сиздин маегиңизге чоң рахмат. Анда эмесе биздин Тараза ТВ көрүүчүлөрүнө эркин микрофон. Рахмат силерге да ушинтип келип, убактыңарды бөлүп интервью алып атканыңарга, маек куруп берип атканыңарга дайыма силерге ийгилик, өнүккүлө, өскүлө.
дайыма бири бирибизди колдоп иш кылып жүрүшөлү. Кара көлдүктөр көргүлө, лайк баскыла, колокольчик баскыла. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Мен Казымбаев Султан. 1994-жылы төрөлгөм. Ошо Кара көлдүн тургунубуз, Кара көлдө чоңоюп өскөнбүз. Ошо. Сиз Адил мырзанын окуучусу болот экенсиз. Азыркы учурда дагы сиздер чогуу иштешесиздерби, же болбосо сиз өзүңүздүн башка филиалыңыз барбы? Ооба, мен Абдилдин окуучусу болом. Абдил экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Бул жагы бир 10 жыл болуп калды. Абдилдин колунда мен бир 3-4 ай окудум. Азыр өзүмчө бөлүнүп, өзүм башка жакта поймада иштейм. Ошол жака Абдилдин филиалы кылып, башка барбершоп кылып ачканбыз. Азыр ушу 3 айдын жүзү болуп калды. Ошо 3 айдан бери ошол жерде өзүбүз эмгектенип келатабыз. Жакшы. Бул суроону жаңы эле Адил мырзага бердик. Сиз айта кетсеңиз, сыр болбосо айына канча акча табасыз? Жана Адил мырзанын кардарлары көппү же сиздинби? Эми сыр болбосо айына жетиштүү эле, бир Абдилдинкине жетпейт, конечно. Бир айына 30-40 миң табабыз биз азыр. Анан Абдилдин клиенттери көппү, меники көппү дегенде, Абдилдин клиенттери азыр көп. Абдилдинки илгертен бери көп болуп келген. Эми биздики деле Кудайга шүгүр жакшы. Уже клиент топтоп, уже элге таанылып баштадык десек болот. Өзүңүз жаңы эле айтып кеттиңиз, Адил мырзанын кардарлары көп экен. Бунда сизде кандай көрө албастыктар болбойбу ичиңизде? Жок, көрө албастык болбойт. Тескерисинче экөөбүздүн мамилебиз аябай жакшы. Экөөбүз мындайча айтканда аябай жакшы. Мага ушул поймага, салонго барып барбершоптун ачылышына Абдилдин салымы аябай чоң десем жаңылышпайм. Мисалы үчүн өзүм жанымда жакын адамдарга караганда Абдил мага көп аябай поддержка кылды десем болот. Ошого барбершоптун ачылышына дагы Абдилдин салымы көп деп айтсам жаңылышпайм. Айта кетсеңиз, сиздердин жолуңуздарды жолдойм деген жаш муундарга, жаш поколенияларга кандай шарттарды түзүп бересиздер? Азыр андай талап койгон жаштар көп. Азыр мага деле бирин-сирин келип калып атат, окутасыңарбы деп. Азыр мен окутканга башка өзүнчө комнатам жок. Ага өзүнчө комната кылып окуй турган окуучуга дагы өзүнчө условия түзүп бериш керек. Азыр үстүдө мен окуткан, мен тамашалап айтып коем, мен мындайча айтканда шифим окутуп атат. Дагы да окуучулары бар. Ошолорго Абдилге кайрылса, Абдили азыр бүт шарттары бар, анын окутуп, сертификат берет бир айда. Ошонун азыр Кара көлдө барбершопто окуткан только Абдил болуп атат. Биз кийинчерээк кошулабыз. Султан мырза, алдыда дагы кандай максаттарыңыздар бар? Алдыда дагы аябай чоң максаттарыбыз бар. Абдил экөөбүз дагы ушу Кара көлдүн ичинде эле эмес, Токтогул, Таш көмүр, Шамалсай, бул жагы ушул чакан шаарчаларга филиалдарды ачканга аракет кылып атабыз. Ошол жактан да окуучуларды бул жака Кара көлгө тартып, бул жака окутканы дагы жайганы аракет кылып атабыз буюрса. Эми ушу жакынкы араларда ушу Токтогул, Таш көмүр, ушул жактарга филиалдарды ачканга аракет кылабыз. Султан мырза, сизге чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, интервью куруп бергениңизге. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Силерге да чоң рахмат, ушу бизге убактыңарды бөлүп келгениңерге. Ушу Тараза ТВнын көрүүчүлөрүнө эмне дейбиз? Көргүлө, Абдил айтмакчы, лайктан баскыла, коңгуроону баскыла дегендей. Ошо ийгилик силерге дагы. Мундан да чоңойгула, көбөйгүлө, миллионго жеткиле дегендей. Ошо. Рахмат чоң.